Саламатсыздарбы? Биздин кече мынау урматтуу мэрибиз, Батыр мэрибиз, Шер мэрибиз дегендей. Жеңишбек Токторбаев мырза билдирүү жасаган. Ал билдирүүдө ошол жаңы базар ачылды. Эми оштогу базарлардын бардыгы майда чүйдөсүнө карабай бардыгы ошол жерге көчүрүлөт деди. Анын ичинде Келечек базары дагы көчөт деди. Эми Келечек базары атайын базар болуп курулган болчу. Бул баягы мурда жанагы насос заводу болчу оштогу, атактуу завод болчу. Ошол завод менчиктештирилип, ал бузулуп, орду анан базар болуп салынган. Бул адашпасам 2002-2003 жылдары салынган. Келечек базар туурабы? Анан ошодон бери базар болуп келаткан. Азыр эми бирок шаардын борборунда болуп калды азыр. Эми азыр ошол базардагы көчөт десе, азыр мына жакта ошол Келечек базардын тургундары чогулуп келиптир. Биз неге көчөбүз? Бизге неге мурда айткан эмессиңер, тиги бу дегендей. Анан ошого азыр мэриянын алдында митинг деген сөздү озанбагыла деп койгон, бирок эми митинг болбогон да эмне? Митингге чогулуштур эми. Урматтуу боордоштор, бул жарнама сиздер үчүн. Адамды бактылуу кылган иш болот, күлкүнү көрктүү кылган тиш болот. Сиздердин күлкүңүздөргө көрк кошууга Ваш стоматолог клиникасын сунуштайбыз. Ваш стоматолог тишиңизге пломба коюу, имплант кадоо, брекет кадоо кызматтарын көрсөтөт. Мындан сырткары урология жана гинекология бөлүмдөрү дагы бар. Дареги Москва шаары, Лухмановская метросу, Светозерская көчөсү 32. Телефону +7 925 960 0075 +7 925 891 88 84. Тишиңиз оорутпай калса эле бемарал жүрө бербеңиз. Тиш сыйлаган зор болот, тиш кордогон кор болот. Мен 7:30-дан бери ушул жерде турабыз. 7:30-да келдиңиз. Ооба, келгенден бери. Мэр чыктыбы, чыкпадыбы? Чыккан жок мэр. Өзү келип, бизге мисалы үчүн кирип, мэр Келечек базар деп эмеден угабыз, интернет булактардан, эмелерден угабыз, а бирок мындай келип, официально келип элге жолуккан жок да. Вице-мэр деле жөнөтүп койду кечечи. Всё. Срок койду, 1 айда мына 1-июлда чыгып кеткиле деди, болду. А вице-мэр не дейт? Болду, чыгып кеткиле деди. 1-июлда контейнерлерди алып чыгып кеткиле деди. А эмненин негизинде экен? Потому что по закону шаарга четине чыгарсын деген базарлар. Законго талап турган. Ал кайсы закон экен? Ошону биз да түшүнбөй атабыз да. Жок, эми ал мэриянын токтому экен, же генплан бекен? Кыргызстан боюнча ошондой эмес, закон экен. Шаардын четине базардын баары токтом боюнча чыксын. Кагазды көргөзбү? Көргөзгөн жок бизге. Токтомбу, мыйзамбы? Жок, эч ким көргөн жок. Эч ким. Биздин базаркомго предупреждение берген экен эле, бирок бизге базарком өзү лично бизди чогулуш кылган жок. Бизге эч кандай предупреждение берген жок, эч нерсе деген эмес да. Даже өзү мэр биз тарапка барды, Малый Сити жакка, ошо Масалиев көчөгө барды. Бир дагы кирип, элдин көйгөйүн кирип жолуккан жок да биз мененчи. А бирок ылдыйкы базарлардын баарына кирип жолугуп атат мэр. Анан биз азыр ошо биз дагы өзүбүздүн көйгөйлөрүбүздү айткан келдик да, бизге мындай чыгып бир нерсе жооп берсин деп атабыз да. Ушунча эл турат, бизде деле иштеп атат. Жалгыз боюнлер бар, инвалидтерибиз деле бар. Ипотека, кредит эл толтура биздин жерде. Канча үй бүлө багып отурушат бу жердегилер. А так башка жок. Макул эми, көчөсүңөр дептир. Көчөсүңөр дегенде кандай шарт менен көчөсүңөр? Жок, айткан жок. Компенсация деген жок, эч нерсе жок. Мынакта жок. Москвада адал эмгек менен алектенген ар бир кыргызстандыктын көңүлүн бурабыз. 10 жылдап жыйган мүлкүңүздү сүрсүтпөңүз. Батирден батирге көчкөндө жүгүңүз чачылып жоголбосун. Жыйган терген оокатыңызды айылга, апаңызга, бала чакаңызга жибериңиз. Москвадан салган аманатыңыздын амандыгын Жылдызбек жана Ильязбек аттуу мекендештерибиз өз кепилдигине алышат. Сиздин жүгүңүз тез көлдүн караколуна, бери жагы Баткендин Айдеркенине чейин аман жетет. Байланыш үчүн +7 977 955 2879 же +7 922 543 96 85 номерларына чалсаңыз болот. Жылдызбек менен Ильязбек алыстан салган аманатыңызды айылыңызга аман алып барышат. Мындайда келечекти көчүрөсүңөр деген себеби кече буга чейин интернет маалыматтарды укканбыз. Интернет маалыматтардан укканда февралда аксакал эжелерибиз келип мэрге заявление ташташкан. Тегиде мен февралдан бери өзү мэр жооп
чакырбады, келишпеди. Анан кече вице-мэрлер барышты дагы, интернеттен көрдүк, түштөн кийин барышты дагы, 1 ай срок, 1 айдын ичинде көчүп кетесиңер деди. Эмнеге көчүп кетебиз? Үйдө ал Жаңы базардан барып, местаны $10.000 и выше сатып аласыңар деди. А биз бул жерден акчага сатып алганбыз да десек, бул жерге жерге эмесиңер, контейнерди көтөрүп кетесиңер деди. То есть получается, биздин оюбузду эсептеп эле ал жака барып базар менен эметип кетесиңер. А эмненин негизинде десек, депутаттардын постановлениясы бар, шаардын чекеге чыгыш керек дейт. Пробка создавать. Кечирип кой, бирок Бишкекте де борбордук базарлар бар, Аламедин бар, Мадина бар, башкалары бар. Биздин мисалы үчүн келечекте пробка жаратасыңар дейт. Келечектин канча гектар немеси бар? Парковкасы бар. Ошо парковка менен тегеректеги мен билгенден Тынчтык, Пекин, Аккеме, Рамазан, Филфактар бар, Филфак, Конфуций, Музфак, тегеректеги мындай маленький ишканалар полностью ошонун немеси менен базардын стоянкасын пайдаланышат. Анан пробканы десе, жолду кеңейтебиз десе, уже арка курулган, буту талтайт албайт, эки жака жолду кеңейте албайт. Валютаны алып чыгып кетти, коздукту, эмне повод болду билбейм, алып чыгып кетишти, Пекиндин астына койду. Пекиндин астында эми барсаңар ошончолук пробка. Бул это уже другая тема, да? Ал өзүнчө кетти. Эми келечектин маселеси. Келечекти жылдырабыз деп атышат. Жылдырса, бизде эмнеге ушуга чейин уведомление бербеди? Анан бул жерде бардык элде, мындай азыр эми жалган эмес, бардыгыбыз эле кредитибиз бар. Биз деген жеке ишкербиз, биз ошончо налог төлөйбүз биз деле. Мен мисалы үчүн лично соцфонд, налог, полностью соцфондду годовой жапканмын. Бул деген шаардын бюджетине түшө турган акча. Республика түшө турган акча. Президентибиздин сөзү бар, жеке менчиктерге тийишпегиле, биз силер менен байып кетпейбиз жылдырып деген сөздөрү бар. Кызыл сызыкка чыкпагандан кийин биз жеке ишкербиз, биз да үй бүлө багып атабыз. 1200 ишкер бар экен. Ал ошол жердечи 1200-дүн аркасынан каминде деген 10 адам багат. Бул деген 12.000ден ашык адам деген сөз. Биз бүгүнкү келгенибиздин себеби мындай урушалы, талашайлы, бийликке каршы чыгайлы деген неме максатыбыз жок, ниетибиз жок. Биз саат 7ден баштап келдик, ошо чыгышпады, мэр чыкпады, вице-мэр чыкты, кийинчерээк органдын адамдары, тартып атабыз, коюп атабыз, кеткиле деген адамдар баягы эле. Хотя аларга деле жакшы түшүндүрүп, кирип да чыктык азыр. Сүйлөшүүлөр болду, бирок ошондо да мэр чыкпады. Кечеки барган эле мэр, вице-мэрлер, кечеки барган вице-мэрлер, эми алардын оюн билебиз. Кече айтышты да, себеби уже көчүп кетесиңер, ал жактан барып сатып аласыңар деди. Бул бир, бул ушунча адамдын мнениясы да. Кредитибиз бар, бала чакабыз бар, жеке ишкерлербиз. Сатып алганбыз, ал жерден мындай ылдык базарга бекер берилсе орундар. Биз ал жерлерди сатып алганбыз, үйүбүздү сатып, ошол местаны алганбыз. Биз актата элекпиз ал жердечи. Анан аны дагы контейнерлер көтөрүп кетип, ал жакка барасыңар да $10.000 и выше сатып аласыңар деп атат. Бул бир. Биз келечекке азыр 2,5 миңден жер акы төлөсөк, контейнер өзүбүздүкү болгон үчүн, азыр ал жакка барсаңар айына 8 миңден жер акы төлөйсүңөр деп атат. Бул бир. Анан немени бул жеке инвестордун гана кызыкчылыгы да, жеке инвесторго жерди бекер берди мэр, коммуникацияны бекер берди. Ал жерде мындай ар бир местаны 10 миңден сатканда бул деген 12 миллиард болобу? Канча болуп кетет? Ошончо пайда көрөт. Миллион, бул доллар, метр квадрат $1000 деп атат. Бул жеке ишкердин кызыкчылыгы получается. Шаардын ортосын пробка кылабыз десе, эми ал жерде өзүңөр деле бассаңар керек, Ал трасса деген болот. Ал трассанын пробкасы деген келечектен өтөт. Эртең ошондой болот. Ошондой, эртең эмес, азыр деле ошондой, пробка азыр деле ошондой. Бул бүгүн келечек жабык өзү, бардыгыбыз ошого чыктык. Бул бир дагы Жок, анан эмес компенсация неме жөнүндө сөз жок вообще. Азыр өзү негизи мына жакта контейнерди сатып алганда, келечектеги контейнерди сатып алганда. Сиздер ал контейнердин өзүн сатып алгансыздар. А бирок ошол жерде туруу укугун кошуп сатып алгансыздар да, туурабы? Бирок канча жылга сатып алгансыздар? 49 жыл деген. 49 жылга. 49 жыл деген. Мен мисалы үчүн 2008 сатып алганмын. 49 жыл делген ошондочу. Бизде кызыл китеп, силерде кызыл китеп, бизде жок болгон менен 49 жылдык договор бар деген үчүн, ошон үчүн биз ал жерден ошого кепил неме болуп сатып алганбыз, ошол жерде ишкер болобуз депчи. Мисалы үчүн борбордук базарга предупреждение 2017 Мелис Мырзахматович бардан бери предупреждение бар, аллея болот, көчөт, аларга еще бекер берилген. А биз деген сатылып алынганбыз. Бизге мындай аварийный ситуация жок. Чем азыркы курулуп аткан жаңы базарга караганда, азыркы жаңы базардагы базар талапка жооп бербейт, пожарный безопасностька. Элберген бай ОСБден курушуптур, эптеп, эми убактылуу да, легкий конструкция.
Анан мына келечектин ичине баргыла, стоянкасын көргүлө, контейнерлер бар, 20 тонна, 40 тонна контейнерлер. Бул пожарный безопасностька да жооп берет. Булчу склад бар, башкасы бар, бардыгы бар өзү. Салыштырып келсеңер. Биздин азыр общий бардыгыбыздын талабыбыз вообще бийликке мында каршы чыкпай эле турабыз. Келечек месасында калсын. Олбоду дегенде мында 5 жыл срок бергиле деп атабыз. Мораторий кылгызга биз товарыбызды подряд алгандарыбыз бар, ипотекабыз бар, кредиттерибиз бар, бардыгы бар биздикечи. Договорлорубуз бар. Мындай биздин мындай талак эле мындайча айткандачы, мен мисалы үчүн азыр эси чыгарса, мен элементарный мигрант болушум керек да. Себеби ал жака барганда соодам болбойт. Мен 40тан ашып калдым. Мен 40тан ашып калып, азыр мен каяка барам? Россияга барамбы? Мен пол жуюмбу же идиш жуюмбу? Мен да кабыл албайт. 40тан ашып калыптыр. Алар да жашты карайт. Бул бизди мындай прямой немеге неметип атат да, мигранттыкка неметип атат да. Президентибиздин сөзү бар өзү, жеке менчиктерге тийишпегиле. Мындай биз силерди чыгарып байбайбыз. Кызыл сызыктан чыкпасаңар дегенчи. Мигранттарды кайтарып алып келебиз деген бар. Бизди прямой азыр эми мына мэрия түшүнүп атабы, түшүнбөй атабы билбейт, бизди прямой ошо 1200дөн ашык адамды прямой, анын аркасынан канча бала чака, студенттер бар, башкалар бар. Прямой миграцияга жумшап атат да. Жалгыз бой энелер бар, майыптар бар, канча жаштар бар, инвалидтер бар. Бул деген ипотека алгандар бар. Анан бир айда эле барып туруп контейнериңерди, темириңерди көтөрөсүңөр, жер силердики эмес деген туура эмес. Убакыт берсин бизге, 5 жыл убакыт берсин. Мораторий жарыялап берсин. Жарыялап берсин. Калсын ошо. Биздин дагы бир кошумчалап кеткенибиз, биз президентибизге рахмат. Сонун иштеп атат, жакшы иштеп атат. Биз мисалы жер акыны төлөп атсак, аны 2 эсе кылып төлөсөк, биз келечек базарындагы жамааттар бардыгыбыз ыраазыбыз. Мисалы 4000 төлөп атсак, ар бир места 8000 болсо биз мамлекетке адан да жакшы түшөт. Келечекте прямой мамлекетке төлөсүн десин. Келечектин эси ичиндеги жердин арендасын, акыларын алса, ошону мэрияга каратсын. Биз макулбуз мэрияга төлөгөнгөчү ошого. Чем частный инвесторго төлөгөндөн көрө биз мэрияга төлөгөнүбүз макулбуз ошогочу. Бюджетти көбөйткөнгө макулбуз. Анан эме мисалы үчүн квартирадан чыкканда деле бир 4 төшөгүн жүктөп кетиш деле канча убакыт талап кылат, туура ойлонот ошо эме каерге барып жашайм, кантип жайгашам деп. Бул деген целый чоң эмеде ишканада болчу. Жөн эле көтөрүнүп эле куржунасын чыгып кете турган жер эмес. Азыр эле айтып отуштум, кайталагым келбейт, анын артында канча адам жан багып атат. Буга мораторий кылып берсин, хотя акыркы вариант болсо чыгарбасын, эгер чыгарган вариантта кеминде минимум 5 жылга мораторий кылып берсин. Алды саттын токтотсун. Кээ бирлер алып атат, кээ бирлер сатып атат. Анан кийин 7 миллионго чейин кредит барлар бар экен, угуп атабыз. Тиричиликтин айынан алган, бир сонундукка же кызыгып алган эмес. Ошолорду эске алсын бардыгынчы, жөн эле эл. Анан бизди бирдеме маселе частный дейт. Ишкана частный болгон менен биз эл частный эмес да, эл Кыргызстан элибиз, биз кадимкидей эл окшопчу. Биз частный эмеспиз. Биз деле ошол чоң базардагы элбиз. Не болуп тур? Эми частный болуш керек. Частныйсыңар, силер ал жак сатып алдыңар, бул жакта сатып алдыңар деп атпайбы? Сатып, эмне кечке эле сатып ала береби? Сатып алыш оюнчукпу? Ал жактан контейнер, бул жактан контейнер сатып алып. Биз элбиз. Ошо элбиз да, биз дагычы талап кылганга эмнеге считаться этилбейт, туурабы? Биз элбиз. Ал мына бир жакта мына мисалы үчүн кече 5-6 ай алгандар бар экен. Контейнерчи 5 ай, мына 6 ай болуптур. Кредит 1 жыл болду. Кредит алып эле сразу эртең менен кредит алып, түштөн кийин контейнер сатып алганмын. Лично мен да. Мага окшогон толтура. Бардыгы мага окшогон толтура. Мына бардыгыбыз чогултуп, бүт семья бардыгы кредит, ипотекага алгандар бар. Мына мен азыр оюм айтканда кече келип эле келди дагы. Сразу бир айдан чыгасыңар, сатып аласыңар да, анан эмне кыласыңар? Биз светтерде өчүрөбүз, бир жер жабабыз, чыгабыз дейт. Бул бизге карата кандай мамиле бул? Биз элбиз туру, ар бирибиздин үй бүлөбүздө 5тен 6тан бала чака, эм аксакал ата-энелери бар бага турган, анан эмигрант болуп иштеп келип контейнер алгандар бар бул жердечи. Бир комната үйүн сатып контейнер алгандар бар, мисалы. Ошо үйдө кой, квартирада жаша, ушул жерде акча таап, үй алып алам депчи. Эми бул бизнес да эми. Майлы, азыр бизге алдын ала былтыр биз айтканбыз деп атат. Бирок биздин базарком биз айткан жок бизге дейт. Кагаз түрүндө бизге письменно эме берген эмес дейт. Эгер бергенде биз силерге айтат болчубуз. Алып атканда дагы биз кирип сурайбыз да, алып атабыз, эмне болот, биз ушунча акча калтабыз, кредит калтабыз. Азыр рас эле бир айдан кийин чык десе, кредитти ким төлөйт? Аерге барып, мисалы, ал жерде азыр пробка.
эл бар элек пробка. Эки эле баягы кандай эки машина зорго өтөт ошол жолдончу. Азыр пробка, негизи жол ошол жака негизи Жаңы базар тууралуу айтып атат. Азыр жаңы базар тууралуу айттым да. Жаңы базар жакта азыр пробка. Эл бар элек. Ал жерге красканы койду, конфет апарат экен. Ну бүт продукта бардыгын ошол жерге апарат деп атат да. Макул, ылдыйкы базарды эртелеп айткан. Мелис Мырзахматович бар мезгилинде да айтып жүргөн булар. Жыласыңар бул жерге аллея болот депчи. А бизге мына эч предупреждение берген жок. Кече барды. Биз мына бүгүн сразу реакцияга кирип бүгүн бардыгы элдер чыкты. Кече уктук кулагыбыз менен. Соцсеттерден уккандарыбызды мынтип айтты бизге. Именно базаркомдогулар айтты. Ошо базаркомдо администрацияда иштегендер айтты. Соцсетте айткандар булар өздөрүнүн контейнерин сатыш үчүн гана баягы өздөрүнө пиар кылып атат. Келечектегилерге десе, келечектегилер келип алат деп атат. А так бул сөз жалган деди өзү. Биз ошон үчүн эч ким камырабай баягы сезон алдын биз 3 ай бардыгы эле 3 ай сезон алдын пландап иш кылат да, мисалы күзгү товарга азыр пландайт, заготовка кылат, обувтагылар период акча берет. Бул жерден бир эле биздикилер көбү Кара Суудан алып келип сатпайт. Чет жака чыгып алып келишет. Турциядан алып келишет, чоңдогон суммаларды кредит алып үйлөрүн күрөөгө коюп алат. Мисалы азыр ошону токтотуп койсо, ал жерге барып чоң-чоң кредит, ипотекалар төлөй албайт. Эл ушул жерге согуштан кийин зорго үйрөнгөн. Баа билесиңер, 2010 жылдан кийин пострадавший болуп келишип, путтарына тур элек еще контейнерлерди алып, дагы канча мына эми канчалаганын базыр сурасам бардыгында кредити бар экен. Бардыгында кредити бар экен. Ал кредитти бизге жаап береби, билбейм. Жаап береби? Бизге жаап бербейт, аны билебиз. Товарларыбыз турат. Кече биз мына суроону бердим да. Биз товарларды тазалашыбыз керек. Бизге мораторий жарыялап берсин. Биз товар албайлы дагы тазалайлы товарларыбызды. Десек силер эмне фабрика белеңер дейт. Фабрика эмес да. Биз тем более розничный саткандар постепенно тазалайбыз товарларыбызды. Өтө секиндик менен, оптум эмес биздин немебиз. Эми дагы бир жагы бизде сасык канализациялар жок. Атараптагы мына азыр кесиптештерим айтты, айлана чөйрөдөгү кичине ишканалар, машиналарын коет ал жерге, пробка жаратпайт. Азыр мына силер бар өзүңөрдө тартып көрсөңөр болот. Биздин ушул темирибиз кайра безопасный. Ал жер УЗБИден курулуптур. УЗБИ укаланат. Уже немелери асфальттары деле курулган жерлер укаланып түшүп калыптыр. Эми бул жерге пландары мына 17 квадрат болсо контейнерлерибиз, 16-15 квадраттарын айтайын азыр. Ошого ылайыктап товар алган. Булардын немелери бар, еще складдары бар. Ал жерде склад жок. Ол товары менен ал жака батпайт. Биз по-любому биз тазалап, бизге 5 жылга мораторий жарыялап берсин. Биздин условиябыз Аллахым буйруса, бизде если чык дей турган болсо, 5 жыл бизге эме кылсын, биз жөн эле албай деле, сатып албай деле чыгып кетебиз. Биз ушуга макулбуз. 5 жыл тазалап, кредиттерин төлөп, ипотекаларын төлөп, анан майлы эми аргасыз эмигрант болуп кетебиз да. Башка айла жок. Кээ-бирки базарлар иштебей калат, билесиз, жаңы курулган базарлар, кээ-бирки базарлар иштебей калат. Азыр ошончо пробкага мен элдин барышына мисалы көзүм жетпейт. Азыр мындай да, машина базар да ошол жакта. азыр торговый центрлерге өнүктүрүп атат да, бул жеке байларды өнүктүрүп атат да. Мисалы үчүн мен мелочь сатам. Мен мисалы үчүн бир мелочь үчүн ал жака барбайт. Элементарный жанында супермаркет калат, башкалардан алат. Биз жөнөкөй карапайым калкпыз. Эмне үчүн биздин мнениябыз не учитывается? Биздин эмнеге карабайт? Маселе менин оюмча анда эмес. Маселе жер баалуу болуп атат. Жер керек болуп атат. Соода борборлору боло турган болсо, алар өзүнүн кардарына жараша секин-секинден өнүгө берет. Маселе анда эмес менин оюмча. Азыр ушул мэрия, ошол торговый баягы соода борборлору, мына коммерческий объектилер, көп кабаттуу үйлөрдүн асты өнүгүп кетсин деп атат дегенге мен ишенбейм. Бул ошол базарга элдин ошол базарга эле эме болуп атат го дейм. Кана вице-мэр бар бул жерде экономика боюнча. Мен айтайынча, ушул бизди келечек базар эмес, бул соода борбор да. Соода борбор талапка жооп берет. Бардык талапка жооп берет. Тыгындык жаратпайт, жагымсыздык жыт болбойт, мусор ташталбайт. Ушундай бардык талапка жооп берген базар эмне себептен сөзсүз темирди чыгарып, бизди чыгарып ийиш. Жер кызык болуп атат окшойт деп ойлойм да мен. Анан эгер ошончолук бошотуп анан шаардын бюджет үчүн болгон болсо, ал частный дейт. Частныйдан чыгарып туруп
өкмөткө эле бизден алган акчаны өкмөткө мэрияга түшүрүп эле бизди тег эле коюп иштете берсе болот да. Мына азыр коомдо бардык проблемаларды сиз угуп, жеткирип, чагылдырып, мындай элдерге биз жайлабыз. Азыр биз дагы эл үчүн кызмат кылабыз. Бир ай мурун келип эле айтып коюп эле эртең чыгып кет деген туурабы? Анан ал жерде акчага сатылат. Бекер бербейт да. Ал бир 2 адамдын кызыкчылыгы да. 2 адам. Жер мэрияныкы деп атат. Жер мэрияныкы деп атат дагы. Аны инвестор куруп атат деп атат да. Ошондо биз азыр адамдарды бизди мына карапайым элди дагы башын айландырып койду да. Азыр эми билбейм, кредити барлар а жерден ала албайт точно. Товарлары менен каяка барат? 1 айдын ичинде. Сиз ушуга өзүңүздүн көз карашыңыз кандай? Жеке мен көз карашымды айта албайм. Мен азыр болгону кирейин, сиздер менен бирге. Бир өкүлдөрүңүздөр барбы? 4-5 азыр кабыл алса керек, ушунча элди кабыл албай кое албаса керек мэрия. Кирдик. Жок, макул эми азыр расмий айтыш керек дейм. Ооба, сода деген иште 1 ай деген убакыт бул убакыт эмес да. Сода 1 жылга, 3 жылга, 5 жылга белгиленип, договор түзүлөт. Мисалы үчүн фирмалар менен товар аламыз, коем деп, контейнерди сатып алганда ошондой. Мисалы үчүн мен контейнерди сатып алганымда бул базар бузулуп кетпейби дегенде бул жердин кызыл китеби бар деп айткан. Негизи ошондой болгон. Анан кызыл китеби болсо, биз ишенип ошол жерде курулган бул. Мен студент элем ошол кезде. Ооба. 2002 курулган. 2002 болсо керек. Мен абитуриент болсом керек. Анан аз эле убакытта бизди бир эле айда чыгарып ийгенге эч болбойт. Биз чыга да албайбыз, чыкпайбыз дагы да ал жерденчи. Ушундай. Биздин максат бизге 5 жылга мораторий жарыялап берсин. 5 жыл ошол жерде биз кредитибизди, башканы тазалап жеңилдейбиз. Андан кийин жерде каалагандай пайдаланыша берсе болот. Мен деле айтайын дегеним ошол. Биз 1 ай деген убакыт бизге өтө кыска мөөнөт. Бул деген боз үй эмес, көчүрүп кете турган. Анын ичинде 4 сезондун товары турат. Мисалы үчүн биз сезонуна карап алдын ала заготовка кылабыз. Товар жыйнайбыз. Күз күнү эми ошону мен токотер жерин айтайын. Сен ошол немеге барып дагы месталарыбыздан дагы тартсаң жакшы болот эле. Канча көп балалуулар, канча инвалиддер ошол жерде тиригилик кылат, жалгыз бой энелер тиригилик кылат. Биз товарыбызды каяка алып барып, каяка турабыз? Бизди ойлогон адам барбы? Элдин кызыкчылыгын ойлогончу. Эл менен анан кийин элди тейлеген жерди биринчи караш керек да өзү негизичи. Ошону эми сен дагы биздин местабызга барып тартсаң жакшы болот эле. Элдин үнүн жеткиз. Жок, мен тартканыма караганда мына биздин баатыр мэрибиз өзү барып көрүп келсе жакшы болот эле. Барбай атат. Биз кече айттык, чакырдык. Биз таңкы саат 7ден баштап ушул жерде турабыз. Мэр азыр жок, өзгөндө дешти. Вице мэр чыкты, кечеке эле бизге барган мэр. Эми ал мэрдин мнениясын ким эле? Биринчи вице мэр деди, жаш бала экен. Кече аны оюн укканбыз. Башаңар алсаңар тезирээк алып калгыла, места болбосо местасыз каласыңар. Көчө кийин местасыз калбагыла, места жок дебегиле деди. Аны да бекер бербейт, аны сатып алышат. Бул дагы мэрияда иштеген адамдын сөзү эмес да. Ооба да. Анан азыр мына жерге келдик, орган адамдары силерди съемка жүрүп атат, тартып атабыз. Анда мындай деген нерсе. Эми бул биз жөнөкөй эле элбиз го. Негизи ошол орган адамдары деле эми кичине ойлонсо болот. Эми элди ушинтип эле коркутуп, чочутуп, үркүтүп эле силер тартып атабыз, жооп бересиңер. Эми булар тополоң кылганы келбесе, булар өзүнүн талабын айтып атса, эми ушу кичине нардан берирээк болсок болот эле өзү. Укам, эдерсиз, мен да сүйлөп коеюн да. Мен афганецмин. Экинчи күбө инвалидмин, 60га чыктым. Туурусунда мен эми дагы канча жашайм Кудай билет. 49 жылга деп биз эметкенде договордо сатып алганбыз. Туурсун, анан кийин биз дагы мен азыр путум ооруп инвалидмин. Туурсун да. Анан мен ушул балачы мен кечирээк үйлөнгөм. Балачакам жаш, студенттер бар. Турда анан буларды мен эми турсам да биз утур эле мен эми калган өмүрүмдө да жашашым керек да бир адамча болуп. Турда булардын эмесине булар вице-мэрдики неграмотно эле сүйлөпчү, коркутуп үркүтүү менен элечи бул. Мен ачыгын айтайын да, мен өзүм үйүмө мен договор кылып алганда нотариустан биз алганбыз да договор менен. Турда 49 жылга деп биз жөн алган жокпуз да. Экинчиден бул кило эле команда кылып эле турсаң да биз Тумамтан дегенден сатып алганбыз. Турсаң, Тумам дегенде. Беркинси барда болуп адам өтүп кетти, кийин Батыр деген директор болгон. Алган кийин Сахарбал өтүп кетти, билем. Ооба, ошол убакта алганбыз. Эми биз тиргилик деп алганбыз. Заманды рыночный экономика деп. Турда ушу тиргилик кылып бала чакабыз деп. Эми калган өмүрүмдө ушу канча жашайм Кудай билет. Бул Кудайдан коркпой эле, коркутуп эле мете берсе, үркүтө берсе, кечегенде биз эми президенттин мээсине жеке ишкерлерге биз этпейбиз, андай мындай дейт. Анан кийин бизди карапайым элдер баягы сыгып беришти, двойной. Азыр мен го билбедим, турсаң да айтып атат. О жерге барып алып дагы мен аны сатып алганга мен
курбум эмес, тыйынымам жок. Керек болсо өзүм товарымыз жоготконго мемем жок да, токатым жок. Кээде ооруп калганда барбай калам. Туурса, ачык эле сөз да. Денсаулык керек. Турмуш эми. Турмуш. Эми мындай айтканда да неме ыдырыс укамда бу жерде бул элдин дагы мемесин көрүп коюш, карапайым элдин дагы элди угуп коюш керек да мэр. Турса, ол дагы бизге окшогон адам. Башка планетадан түшкөн жок да, туурабы? Ошону угуп, биздин көйгөйүбүздү угушун, бизге алып мэрди этпейт. Мындай мен чыдабай ыйлайм дем, туурусу мен жалгыз бой энемин. Мен эми айтпайын деп сөзгө чыдабаймын. Мен жалгыз баламды ушу келечекте катта кылганмын. Базарком өзүм көргөн 4 айлыгыда келген, азыр ушу жерде кызым 2 бала, бир кызды багып атам, мен эрим жок. Ошон үчүн мен ошол жерде нан таап, жер шыпырып, дворникам болуп иштейм. Оны мен жашырбайм, базар билет, мечит тазалап деле акча алып атамын. Кечке ошол жерде соода кылам, балдарымды ошол жерде окутам. Башка эмем жок мен. Өкмөттөн акча албайм мен, мисалы үчүн. Пособие албайм. Кечке ошол жерде соода кылам. Мага ошол месте калганыга мен аябай ыраазымын. Ошол жерде 5 жылга коюп берсин. Мен үйүм дагы жок, мен квартирада жашайм. Жалгыз бой энемин. Мен үйүм жок. Мен жалгыз боймун. Келечекке барып тартпайсызбы? Биздин базарыбызды барып көрүңүз. Ошол көч деген базарга туура келеби, келбейби? Азыр мына жакта мэрияга кирели деп атам. Бир 2-3 менен киреби деп атам. Ошого жооп алганга дейм. Башка жерге ишке албаса. Балки мен бербеген суроону өзүңөр бересиңер деп атам. 3-4 адам жанагы вице-мэрлер болсо керек. Азыр биз кирдик, где-то 10 адамдар кирдик. Киргенибизде мэр жок. Короче, кече эле айткан сөздөр жазгыла деди, анан келе деди. Экөөбү, үчөөбү канча? 5 оңор киргиле, 6 оңор. Киргиле. Азыр мындай, жаңы базар ачылды. Ал мурунку мэрдин тушунда ачылган. Ал жерге мэрия өзү элдин үлүш жеринен бөлүп берген. Анан же үлүш жер дагы кайсы бир бөлүгү ППСтин жери болсо керек, ошол жерлерди бөлүп берди. Мындай алганда ишкерге бекер берди. Анан азыр 35 жылга, 15 жылга ушунда мен так эсимде жок, бирок ага ишкерлерге ошол жер убактылуу колдонууга берилген. Бирок эми канча бир 35 жылга берилген күндө дагы менин мындай жөнөкөй эсебим да. Ошол 30 жылга неге берип атат? Себеби сен ошол жерге акчаңды саласың дагы, ошол 30 жылдын ичинде кайра чыгарып аласың. Ошол жерге базар курганга деген логика менен берилген. Бирок бул жерде азыр мына ишкерлерге азыр бекер базар курулбай атат да. Азыр мен угушума караганда 15 000 деп бир угам, 20 000 деп бир угам. Эгерде 20 000 $ боло турган болсо, азыр курулушту мына жерде зон койгон, мисалы мына курулуштардыкы ашып барса 1000 $ бир метр болуп атат. Метр квадраты. Бир 20 000 канча десек, бир 20 квадрат боло турган болсо, ал ашып барса 20 000ге бүтүп атат. То есть анын ичинде бардык шарттары менен, анын ичинде жанагы терезеси коюлуп, лифти коюлуп, чатыры жабылып, ичиндеги жанагы свети, газы, ысык суу, муздак суусу бардыгы коюлгандан кийинки баасы болгону 1000 $ болуп чыгып атат. Ал жерде бекер алынган жерди, ишкерлер жерди дагы акчасына сатып алат. Анан ошо ал ошо 1000 $ ичинде жердин баасы дагы бар. А буларда азыр жерди бекер алып атат. Курулуш анчалык чоң эмес. Ал жерде кымбат пластик койбой атышат, кымбат лист койбой атышат, кымбат бир ысык суу жок, муздак суу билбейм, эми гидрант үчүн койсо койгондур, анан бир өтө жакшы шарттуу туалет жок мисалы. Эми ошол жерде азыр буларга 1000 $, канча 20 000 $дан сатып атат экен деп угуп атам. Ал анда 10 000 $, макул 10 000 $ болсун. Метр квадраты 1000 $дан. 10 000 макул 10 000 $ болсун. Эгер 10 000 $ боло турган болгондо деле, анда буларга 20 жылга, 30 жылга арендага бериштин де кереги бар. Андай боло турган болсо, мэрия өзү кылса деле болмок да. Жер өзүнүкү болсо. Акчаңарды бересиңер. Мына жер биздики, биз кепилдик болобуз. Анан кана кимиң акча берсең, ошо сага ушунча метр квадрат жерди куруп беребиз десе, мисалы мен ынанат элем. Бул мэрия өзү куруп аттыр, өзүнүн бюджетине акча түшүрөт экен, ошол акчанын эсебинен мына жолду курат экен дейт элем. Азыр андай болбой атат, тескерисинче бир ишкерге берди. Ал ишкер 30 жылгабы, 20 жылгабы алды. Алгандан кийин баягы жерди курду. Кургандан кийин кайра эле сатып атат. Сатканда бир 3 айдын ичинде акчасын тең эсе кылып чыгарып алып атат. Анда биз эмнеге ижарага берип атабыз, мен ошону түшүнбөйм. Жерди берсе 1000 $дан өзүбүз эле куруп алат болчубуз да. Жок, анан эми буга дагы бир эме жерин квадрат 1000 $дан өзүбүз эле куруп алат болчубуз да. Анын инвестордун кереги жок. Макул, эми киргизе бересиздерби?
же киргизбейсиздерби азыр? Мэриядан ким, вице-мэрлер барбы? Өкүлдөр бар да. Өз болду. Ошол жерде чыкты же кирейли. Азыр киргизишпейби булар? Мен тартып сактайын, иш кылайын, суранайын, эмне кылайын? Кирейли. 4 адам кирсе болобу, болбойбу? Азыр эми билишиме караганда азыр бир күлкүлүү нерсе болуп атат мына жерде. Өзү негизи биздин бийлик митинг дегенди абдан жаман көрөт. Митинг дегенде ошо митингди жок кыл, көзгө көргөзбө деп турат. Митингдердин бардыгына сүйүү салынган. Бирок ошону азыр мына жерде эл топтотпой, митинг кылдырбай, митингге окшоттурбай, андан көрө шарт эле канча бир 4-өңбү киргиле жооп берип коебуз деп элди муну таратып берген жакшыраак болот эле. Ошол акылдуураак жол болот эле. Азыр мына жерге азыр же бизди киргизбесеңер, а булар же кетпесе тарап. Анан ооба 5 адам ошентип койсоңор ошол акылдуураак болот эле. Анан мындай турган болсо неге митинг болуп атат деп эртең дагы баягы. Азыр жанагы мен мына күндө ачык ичем турдум, көзүм кызарып кыйналып аттым эле. Ошого кечирим сурайм. Азыр мэр өзгөн экен. Вице-мэрлердин бардыгы чыгып кеттир. Азыр жана сиздерди кабыл алган вице-мэр дагы чыгып кеттир. Булар чече албайт. Анан анын үстүнө алар вице-мэрлердин бардыгы эле билбейм, чечим өздөрү өз алдынча чечим кабыл алышына ишенбейм өзү. Колунан келишпейт. Ошо мэрдин өзү менен Бизди келечекте жакшы тартып келип, Кийинки вторникке келип бере аласызбы? азыр келечек бар. Мен шаарда эле болсом келе берем, макул. Келечекте менен байланышайлы. Макул. Мына ачык такканыма кечирим сурайм, себеби мен күндөн аллергия болуп атам, көзүм кызарып кетип атат. Анан азыр кирдик, кирсек вице-мэрлердин бири дагы жок экен. Анан жана буларды эрте менен кабыл алган вице-мэр чыгып кеттир. Мэр өзгөндө экен, кайсы бир иш-чарада жүрөт деп бир нерсе дейт. Мэр шаарда эмес экен азыр. Болсо кабыл алмак деп атышат. Азыр булар айтып атышат, эми келечекке баралы, ошол жердин шартын көргөзүп бер. Чындап эле көчүргөнгө зарылчылык барбы же жокпу? Ошону бүт өлкөгө көргөзүп берчи деп атышат. Анан ошон үчүн болбосо келечекке баралы. Анын үстүнө азыр мына жакта мына орган кызматкерлери мага эскертип атышат. Ыдырыс, бир нерсени эскертип коелу деп. Бул жакта соттун бир чечими бар, мына жерде митинг өткөргөнгө болбойт деген. Ошон үчүн митингиңерди канча өткөрсөңөр өткөргүлө, бирок анау эмеге Ататүрк паркына баргыла деп ошондой деп атышат. Мороженое жейт экенсиздер, ооба. Анан азыр ага эмес, азыр мен ошо келечек макул. Макул, мен азыр келечекке болсо келечекке барып ошол шартын көргөзүп берейли. Биз деле ошо келечекте өзүбүз ишкербиз, бирден контейнерибиз бар, инимда иштейт ошол жерге. Анан мынаны көчүрөт деген бизге өтө оор тийип атат. Себеп деген башка базарлар мына Ош боюнча Оштун жашоочулары баары эле билет да. Башка базарларга 6 ай, 8 ай, 1 жылдап предупреждение кулактандырып анан аларды көчүрүп атат. А бизге бир дагы ушуга чейин администратор же башка адам келип айтпады көчөсүңөр деп. Анан бүгүн кечээ келип 1 ай срок беребиз, 1 айдын ичинде көчүп чыгып кеткиле деген бизге оор тийип атат. Потому что биздин ошол налог төлөбүз, законный ол жерде иштейбиз. Ошонун негизинде, ошо местабыздын бизнесибиздин негизинде биз банктардан кредит алып иштейбиз. Анан ол дагы жетпей калган маалда мен мына кечээ эле келинчегим барып алып келди. 400 миңге подреал товар алып келдик. Онун акчасын чыгарыш керек. И кредит ушундай көйгөйлөр бар да, ошого бизге суранат элек. Бизге дагы башка базарларга бергенде убакыт берсин, сураныч. 6 айбы, 1 жылбы, 5 жылбы убакыт берсин. Ошону суранат элекпиз. Башняны кара. Башнян 4 этаж неме да? Торговый центр. Мына ушул неменин коронанын ушу 4 этаждуу торговый центрдин бир парковкасы бар экен. Парковка эмес, жительдерге даже ошол жерине кирсеңер болот, дворуна 4 машина зоргоп атат. Кичинекей бурчуна жанагы детский горканы окуп койгон. Ушунун бир дагы стоянкасы, даже балдар ойной турган жайы дагы жок. А мына келечектин кара аябай чоң да, кеңири. Элге ушунчалык ыңгайлуу жер да мына жерчи, аябай ыңгайлуу жер. Мисалы үчүн шаардын жителдери мына жерге базарга келсе болот да. Сен 5-6 базарды бир жерге тыгып алып туруп, элдин баары ошо жака барып ошол жерди пробка кылдырбайчы. Но жол неме болот дейт, пробка болот дейт. Бул жер пробка болбойт. Эртең мына ылдый базар көчсүнбү? Наркы шайыптыбы, строительный неме көчсүнбү? Мына мостон машина бул жака жүрбөй калат. Азыр ошол жака портерлер, башкалар жүк машина, жеңил машиналар полный жүргөн үчүн мосттун үстүнөн, мосттун эки тарабынан түшүп, эки тарабынан неме болот да чыгат. Ошон үчүн ал жер неме да.
пробка жаралды. А келечектики негизи пробка болбойт. Келечекти мына баарта мына жерге аябай сонун шарты менен мына жерге неме болот. Бул жерге Кудай кааласа базарком эле айткан, даже двухуровневый кылып туруп парковка кылабыз деп. Подземный да үстүнө да кылабыз. Аябай кеңир болуп калат. Бирок бул эле стоянка мына университет коет. Мына башня коет мисалы үчүн. Мына тынчтыктын немелери коет. Мына алды жактагылар коет. Мына алды жакта мисалы үчүн полный торговый центрлер бар. Мына центральный көчөдөчү. Ошонун баардыгын могу жерден киргизет да ушул жерге коет. Анан могу жеринде болсо Советке, Куршапка, өзгөнгө де таксилер мына жака полный ошолор коет. Канча нерсени камтып мына жерде ушул стоянка ушундай болуп турат да. Өтө сонунда мына жерде немесичи. Адамдарга деле ыңгайлуулугу баарына тең машина койгонго да ушунчалык кеңири коебуз. А бул нерсе бул анан кийин стоянканы ушунчасы пробка алып коюп атат да. Атан жол негизи пробка болбойт өзү. Достор, азыр мен жана мэриядан чыктык. Эми ушул Келечек базарынын өзүнө келдик. Азыр бул жакта ошонун соодагерлери ичкериде. Бүгүн соода жок экен, бирок соода жок күнү дагы мынау Келечек базарынын ушул парковкасында турабыз да. Парковканын ичи толгон. Анан өзү негизи бул жерде эгерде чындап эле ушул жактагы бир парковка маселесин, автотыгын маселесин мэрия чечем дей турган болсо, мисалы мынау жердин менчик ээси бар да. Жана Тумановтар деп айтылат. Тумановтарбы башкабы мен билбейм. Бирок Тумановтар болсо дагы мынау жерди ошолорго берип эле. Эгерде бул ошо Тумановтардын жери болбосо, анда ушул жерди мисалы астына 2 кабат, үстүнө 4 кабат кылып парковка курасын. И ошону пайдаланасын дей турган болсо, мындай базардан дагы 4-өсүнүн машинасын баткырып кое турган мүмкүнчүлүк ушул жерде өзү негизи жатат. Себеби бул жер азыр мен байкашымча мына адамдар дагы айтып атышат, бул мына жакта жанагы Шарапат Мажитова деген депутатыбыз бар. Ошол депутат айымдын бир эмес 2 көп кабаттуу үйү бар. 2 көп кабаттуу үйүндө бир болбогон көчүгө айланбаган жерге үйдү курган. Ошого уруксатты берген мэрия. Мэрия дагы берген, Госстрой дагы берген, жанагы архитектура дагы берген, бардык эрежеге, бардык талапка убагында көз жумулган. И ошолордун бардыгынын жанагы машиналары азыр ушул жерге коюлат. Ошол ал жок эле дегенде бир 100 квартиралуу болгондо дагы 100дөн макул 100 болсун. Ошол жерде мисалы мына отурган модерн стиль деп аткан ошол үй, ошолордун бардыгынын эмеси машиналары ушул жака коюлат. Андан сырткары мына Келечек базарынын машиналары, буга келген соодагердики, ушул жерде иштеген соодагердики. Анан мына жакта жанагы эмелер бар, карго центрлер бар. Ар жактан жүктөрдү алып келип, таркатып, ушул жерден жүк алып башка жака жөнөткөн. Алардын дагы машиналары ушул жакта. Мына жакта Ош мамлекеттик университети бар. Анын дагы парковкасы жок, ачыгын айтканда. Жалчыткан парковкасы жок. Алардын дагы машиналары ушул жакта. Анын студентинин дагы машиналары ушул жерге турат. Анан мугалимдердин, окутуучулардын дагы машиналары ушул жерде турат. Эми ошол маселени ушинтип эле чечип койсо болот өзү негизи. Эгерде мен азыр түшүнбөгөнүм бир эле нерсе, түшүнбөгөнүм азыр эгер ушул жанагы мэрияга ушул Келечек соода борборунун соодагерлери керек болуп атабы, жаңы базарга кардар керек болуп атабы, же мынау жер керек болуп атабы? Мен ошону түшүнбөй атам өзү негизи. Эгерде чындап эле мэриянын өзүндө ушу биз парковканы чечет элек деген асыл максат боло турган болсо, парковканы мына жерде пробканы чечип коюу. Мына жерде ошол астына 2 кабат, үстүнө 4 кабат кылып, 6 кабат кылып салып кое турган болсо, ашып барса бир 5 жылда актай турган нерсе өзү. Парковкадан арзан нерсе жок дүйнөдө. Парковка арзан эле болот. Парковкага пластик айнек койбойсуң, газ киргизбейсиң, лифт койбойсуң, ага бир жашылдандырууга деп бөлбөйсүң жер, ага балдар ойноочу аянт дебейсиң. Кыскасы талаптары дээрлик жок, ысык суу киргизбейсиң. Свет ошол лампочкага ылайык киргизип койсоң болду. То есть мында ашыкча бир чыгым жок да, арматура кетет, бетон кетет, эч нерсе кереги жок. Мына жерде жер турат өзү негизи. Ушинтип деле чечип койсок болот. Эгерде чындап эле ушул жерде баягы парковка маселесин чечебиз дей турган болсок. А эгерде жок, бизге кардар керек, биз жаңы базарга клиент издеп атабыз десеңер, анда мен силерди түшүнөм, анда түшүнөм. Базарды куруп атканда өзү архитектуралык жанагы бир эрежелер, талаптар бар да барбыр. Ошонун негизинде курулат. Бул базар баягы мурда стихийный жаралып калган базар эмес. Бул 2002-жылдары мен абитуриент кезимде ушул жер базар болгон. Ага чейин бул жер жөн эле жаткан. Завод болгон, завод иштетилбей калган, ошентип жаткан. Азыр эми мен сиздерге мына ченеп көргөзүп берейин. Мына жеринде ортосун 1, 2,
3, 4, 5 метр екен. Же мен эмем катуу кыскасы 5 метрлик ушу ортосунда проходу бар. Анан наркы жагынан кирип ушу жерине чейин келет. Бул жагы кийин салынган, ал жагында дагы ушундай эмеси бар. Проходу бар. Ушундай стандарт менен салынган. Үстү мынау эме менен жабылган, тунике менен жабылган. Асты мынантип тегизделип бетондолгон. Өзү негизи ачык айтышыбыз керек, моюнга алышыбыз керек. Кыргызстандагы көп базарларга караганда шарты жакшы, чындыгында. Асты мынантип плита болгон жери плита болгон, асфальт болгон жери асфальт болгон. Үстү жабылган. Мынау проходдор ошол жанагы өрткө каршы кызматтын машинасы бата тургандай болуп калтырылган. Ошондой. Эми билбейм, муну жылдырып койгондон эмне пайда табабыз билбейм. Муну өзү ишкерге ушу жерди бергенден кийин, ишкердин өзүнө коюп эле, ишкерге талапты кылып эле, ушу жерде ушунча соодагериң бар экен. Демек ошолорду сен мындай кылып башкар, мындай кылып башкар, ал жердеги сооданын жанагы соодагерлериң башкага жолтоо болбосун дей турган болсо, ошол талапты айтыш керек. Анан кийин жок, сен жабасың, жаап туруп кардарларыңды бул жака өткөрөсүң деген бул кардар талаш. Соодагер талаш дегендей эле сезилип атат. Мен эми билбейм дагы. Азыр биздин кандай бизде азыр проблемалар бар. Биринчи биздин проблемабыз берди мына контейнерди бизге бекер эч ким берген эмес. Биз сатып алганбыз мунучу. Ар бир 15 000 доллардан баштап 40 000 долларга сатып алган. Анан экинчи маселе берде квадратный площадь башка берде 40 квадрат, 20 квадрат, айын складка да бар да, ыңгайлуу жерлерчи. Бул биринчи. Экинчиси бизде ар бирибизде кредиттер бар. Ипотечный кредит бар, потребительский кредит бар. 5 жылдан 10 жылга, 15 жылга чейин алганбыз да. Анын карыздарыбыз бар. Потому что бизде көбүнчө берде биз карызга иштейбиз да. Товарды Турциядан алып келгенде же Кытайдан же Кара Суудан алып атканда биз падрилизация алабыз. Өзүбүз моюнуна алыпчы. Биз 2 ай, 3 ай ичинде биз сатып беребиз депчи, акчасын кайра. Анан үчүнчүсү бизде берде базар эмес, берде социальный инфраструктура болуп кеткен бул. Ыдырыс мырза, эмне кандай түшүндүрсөм болот? Берде бизде мына Ош боюнча эң арзан аренда акчасы бизде келечекте. Бизде 1,5 миңдан баштап 2,5 миңге чейин. Берде башка жерде маны таппайсыз. Например, азыркы жаңы базарда азайтып атышат, 8 миңге чейин көтөрөбүз деп атышат да. Кандай десек? Бул биринчи вопрос. Экинчи вопрос, алар азыр, например, жерди бекер алган. Социальный баягы жол инфраструктура, коммуникациялар бекер алган. Ошону да бизге азыр 10 000 доллардан баштап 20 000 долларга чейин сатабыз деп атышат да. А бизде берде ашпаса 1-2% алат ошону. Калгандар кайга кетет? Кара эле вынужденный мына окат биздечи, иммиграция башталат да. Кара эле Россияга кетмей, Казакстанга кетмей да. Хотя азыр биздин мына урматтуу Садыр Нуркожоевичтин сөзү бар. Чет мамлекеттен наоборот кыргыздар келсин деп атат. Качы өндүрүштү көтөрөлүк деп өзүбүз бир какой-то условияларды кылайлык өзүбүздөргө. А бизде тем более бирде азыр где-то 30% жаштар иштейт. 30% жаштарда иштегенде аларда тем более бул акча жок. Аларда көбү азыр ипотека алып алган, квартира алып алган, жер үй алып алган, азыр алар ошол акчаларын төлөп атышат. азыр көп ойлоп атат ошо наркы базарга бир көчсөк соода болуп калат. Соода болбойт акта. Адамдарды көндүрүш кылыш керек. Там аябай көп убакыт кетет ака. Экинчиден бизде адамдар аяка барбай эле Кара Сууга кетет. Кара Суу рядом. Вот. Дагы эмне проблемалар бизде бар. Бизде айтсак проблемалар аябай көп биздечи. Пожарная безопасность боюнча биз айттык, аякта пожарная безопасность не соответствует. Өзүңүз да көрдүңүз. Гидранттар болсо керек же жок бекен? Жок, гидранттар бар. Действительно бар. Мындай проходтун энич? Проходтун эни узкий. Плюс гидранттын бизде азыр, например, Кыргызстанда ГИМАга жооп берет, что именно давление менен иштейт ошо гидранттар. Ошол күнү, орт күнү болуп калганда именно ошо гидранттар иштейт. Сиз да бере албайсыз ого да. То есть бул оодан только Кудайдан башка эч ким 100% гарантия бере албайт. А тем более азыр аякта дагы мына боюнча канализация иштебейт. Канализация насос менен иштейт экен. Эми карасаңыз азыр манча адам барганда канализация иштесе жыт чыгат да аякта, туурабы? Бул уже не соответствует антисанитария болот. Санэпидстанция уже келип ошолорду. Неге мен вопрос дагы башка болот. Неге антимонопольный комитет келбей анализ кылбай, кайерден бул бааны алды алар? 10 000 доллардан баштап 20 000 долларга чейин сатышты. Бул кайсы кайерден? Бүгүн биз ошо суроону берсек, вице-мэргечи ал айтты, биз билбедик. Бул өзү инвестордун өзүнүн талабы. Биз айттык, кандай талабы аныкы? Жер аныкы эмес болсо, мамлекеттики болсо, эмне антимонопольный комитеттин заключениясы барбы деп сурадык. Например, бул жеке менчик
участок болсо туура, ал өзү билет. А бул госп болуп атат. Бул 49 жылга жеке менчикти өзү биле албай атпайбы? Мисалы, мына жериңер жеке менчик. Өзү билип, жок, биз мындай кылабыз десе, болмокпу, болбой атпайбы ошол? Эми бул жерде частный интерес болуп атат. Эми мына Ыдырыс мырза эсептесеңиз, азыр 1200 адам бар, 1200 адам минималь 10 000 доллардан сатып алса канча болот? 12 миллион доллар болот. Туурабы? 12 миллион доллар. Бирок канча чыгыш болду акта? Акш барса 1 миллион долларга жетпейт болсо керек. Чистый прибыль уже 11 миллион доллар болот. Асмандан эле. Плюс типа если 8 000 аз көтөрүлүп, 8 000ден болсо ай сайын, ар биринен контейнерден 8 000 алса, получается бул 8 000ди 1200ге көбөткөндө 9 миллион 600 болуп калат же канча болуп калат? 9 миллион 600, 9 миллион 600дан ладно, зарплатный фонд кой 2 миллион кетсин, ага чистый ай сайын почти 100 000 доллар түшөт экен да. Ошол жактан эле уже. Жок, условия шарттар жок да. А бизде бу жерде биз 1,5 миңден баштап 2,5 миңге чейин төлөп атабыз. Аякта уже бизге айтып атышат 8 000 төлөйсүңөр деп атат. Урматтуу мына келечектеги менин кесиптештерим, мына бизде мына бүгүн контейнерди ачпай, бүгүн митингди деп ойлойбуз, өзүбүздүн көйгөйүбүздү бийликке, мэрияга айтуу үчүн чогулдук. Биринчиден биз азыркы жасап аткан бийликтин, мэриянын азыркы заманбап кылып аткан немесине каршы эмеспиз. Туура, эң туура жолдо кетип атат. Бирок биздин келечек базары ушундай шартыбыз менен биз пока турушубуз керек. Мен оюм, мнениям, баарыңыздардын оюңуздар ушундай, ордубузда калышыбыз керек. Ошону айтканы бардык мэрияга, мэрия кабыл албады, талада экен, вице-мэрлер чече албады андайды. Менин оюм ушундай, бизде ушундай шарты менен турган нерсени бузуп, бир мынча айткан болбогон деп элем, азыр заманбап куруп атабыз деп айтам менен өтө начар шартта базар куруп атат. Биз ого барбайбыз. Мынча айтканда мына сонун контейнер бар. Бул контейнер деген эч качан дүйнөлүк немеде контейнер деген контейнер менен товар ташылат. Деңизге чөгүп кетсе да ичине товар ошондон чыгат. Шаң кирбейт. Ошон үчүн биз ушуну сактап калышыбыз керек. Ошон үчүн чогулуп отурабыз. Шуну туура кабыл алып мэрия бизде бул жерге калтыруусын сурамабыз. Дагы айта турган көп өзүбүздүн укугубузду коргой турган көп нерселерибиз бар. Аны азыр айтышка убакыт жок. Мен негизи ушуларды айтам. Биз эч жака барбайбыз, жылбайбыз. Баягындай тиргилибизди кылабыз. Ипотечный кредит алгандар бар. Ошолор качан гана немеси азайтыпканда көчкөнгө макулдук беребиз. Мына жерде биз эч кандай макулдугубуз жок. Силер көчүп барасыңар деп кече айтып атат, бүгүн атат. Мурун айтканбыз дейт. Былтыркы мэриянын баягы суу басып кеткендеги кылган шаар кеңештин чечимдери бар экен. Ошол чечимдерди кайрадан караш керек. Мен ушуларды биз талап кылабыз. Биз пока барбайбыз, өз талабыбызды, өз укугубузду коргошко дагы аракет кыла беребиз. Урматтуу биздин ошо келечек базарындагы кызматкерлер, биздин мэрияга кайрылуубуздун максаты келечек базарды жылдыруунун максаты эмне экенин билгибиз келип атат да. Бардык шарттары бар. Талапка жооп берет биздин базар турган жерибиз. Анан ушул базарды кече келип эле жыласыңар дегени бул содадагы мынчалык кыска аралыктагы жылдыруу бул туура эмес да. Содада сөзсүз 3 жыл мөөнөт, 5 жыл мөөнөт берип гана иш жүргүзүлөт. Себеби фирмалар менен келишимдер бар. Бул содага өтө көп суммадагы акча сарпталат. Ошончо суммадагы акчаны алып, анан товар алынат. Ал кредиттерди биз жабышыбыз керек. Ошон үчүн биздин талап, биз кайра-кайра айтып атабыз шартыбызда. Биздин талап 5 жыл мөөнөт, 5 жылга мораторий жарыялап берсе. То есть бул жерден кетпесин дегендейби? Тийилбесин деген. Ооба. Ушул жерден жылдырылбасын деген. Эми дагы бир кызыктар адам келип, мен бул жерди сатып алдым. Мөөнөтүңүздөр качан бүтөт баягы 2022-жылы ошодон? Жок. Мен биз немеден Ыдырыс 49 жыл деген. 49 жыл болгондо. Биз алганда биз жок мындай да. 2002ден эсептейбиз. 2002ден эсептей бергиле эми 49 жылды. 2002-2003дөн эсептейбиз. Биз мен мисалы үчүн 2800 алганда 2008-жылы алганда дагы 49 жыл деген. 2000ден баштап эсептегенибизде дагы 2049да бүтүш керек, мөөнөт бүтүш керек да ошондо. Мамлекеттин мыйзамы боюнча жекеме кызыл китеп баягы арендага берген неме болгондо дагы. А биз базардын местасын сатып алганда контейнер ошол договор бүткөндө биз жооп бере албайбыз деген. Ошол договор базардын общий мөөнөтү договор бүткөндө деп. Азыр ал договор бүтө эле келе бизди айдап атат да. Биздин жеке менчик немебизди укугубузду мындайча айтканда биздин конституционный правобузду нарушает да.
конституционный правобыз бар да биздин дагычы, биз элбиз. Мен башынан айтып берейин, кайрадан дагы бир жолу. Бул жер насос заводу болгон. Анан Акаевдин доору келген учурда ошол насос заводдор деги эле ошол өндүрүштүн баардыгы менчиктештирилип баштаган. Менчиктештирилсин, элге ошол жеке менчикке берилсин, адамдардын өзүнө берели, өзүнө берсек, өзүмө калганда өгүздөй күчүм бар деген менталитет менен, ошол ой менен аябай адамдар жакшы иштешет деген максатта менчиктештирүү башталган. Менчиктештирүү үчүн атайын менчиктештирүү комитети түзүлгөн. Департамент ушундай бир орган түзүлгөн. Ошол орган адамдарга жарыялап жүрүп, мынаны алып койчу, мына завод менчикке чыгып атат, ошону алып койчу деп атып, өздөрү сунуштап атып адамдарга ушуларды сатышкан. Анан буга ошол мына госакт берилет, кызыл китеп берилет, жеке менчик болот, түбөлүк өзүңдүк болот деп анан сатышкан. Ошого ишенген ишкерлер мына жерлерди алышкан. Ошонун бирөөсү мына ушул насос заводу дей турган болсок, насос заводду ошол маалда бирөө алды. Эми ал ошол маалда кандай алынды? Ал башка маселе. Эгерде начар алынган турган болсо, ал башкача жакта, башка деңгээлде, башка органдар тарабынан башка адамдарды мындай тергеп, кустура турган болсо, кустуруп, жана башка. Ал өзүнчө кете турган маселе. Бирок мына ушул жерди сатып алган адам ойлонуп отуруп не кылсам болот деп азыр бизге элге нан керек экен, элге базар керек экен деп анан ойлонуп отуруп ушул жерди базар кылган. Мен эми азыр ушул эменин баягы кандай десем, ушул базар ээлеринин атынан сүйлөгөндөй болбойн. Бирок мына ушул жер базар болгон. Базар болгон маалда дароо иштеп кеткен эмес. Баштап наркы тарабы бир аз иштеген, мына тарабында адам болчу эмес. Бирок 2010-до 2013-жылдан кийинки окуядан кийин мына жак жанданган. Мына тарабыда. Бул базар эки бөлүктөн турат десек болот. Бир жагы наркы бөлүк, бул биринчи бөлүгү, мына экинчи бөлүгү. Биринчи бөлүгү иштеп аткан, экинчи бөлүгү жакшы иштеген эмес. Экинчи бөлүгүнүн ишке киргенине бир ашып барса 10-12 жыл болду. 2010дон кийин келди, бирок анда деле өтө жанданып кеткен эмес ошол. Ошондо эми бир 12 жыл болду. Бирок ошол 12-15 жылдын ичинде эми калыптангандан кийин бул жерди азыр көчүрөбүз деп атабыз. Бирок бул жерди куруп аткан маалда менчик ээси буларга кепилдик берген. Мына менин кызыл китебим бар туугандар. Ушул кызыл китептин негизинде мына жерге контейнерлерди койдук. Силер контейнерди сатып аласыңар. Бирок контейнерде эле эмес, силер контейнерге кошуп мына жерде ошол 49 жыл, 30 жыл, канча 49 жылбы? 49 жыл түрүү. Ооба, 49 жыл жерде, ушул жерде 49 жыл туруу укугун сатып аласыңар деп саткан да турабы? Право пользования деген түшүнүк бар юридикада. Ошону саткан бул жерде. Анан эми булар ошого ишенген. 49 жыл биз ушул жерде турат экенбиз да ушу контейнерди алсак деп. Анан иштеп башташкан. Азыр мына жакта парковка деп атабыз, автотыгын деп атабыз. Автотыгын маселеси, эгер чындап карай турган болсок, анда мына сыртта карай турган болсок, мына Матраевдардын дүкөндөрү бар, Алиярдын дүкөнү бар, кафеси бар. Бир парковкасы жок өзү негизи чын-чынына келгенде. Эгерде снос боло турган болсо, ошолор снос болуш керек. Ооба, жолдун эмесинде турат. Анан кийин аркы жакта модерн стиль деген дагы бир эмеси турат. Мына жакта баягы депутат айымыбыз бар, Шарапат Мажитова деген. Анын мен ушу угушума караганда бир канча парковкасы бар ошонун? Билгендер бар. Бир 12-13 кабаттуу үй бар. Ал жерде парковка дээрлик жок. Ашып барса 10-15 парковкасы бар дешип атат. Бирок Шарапат Мажитова эжекебиз ушунчалык жанагыга берилип атат. Ал ошол жерге алымсынбай азыр үстүнө чатыр кылбастан чатырын кафе кылам деп атат. Демек ага дагы машина келеби? Өздөрүнө жетпей атабы? Ага карабай аларга уруксат бердик. Мэрия уруксатты берген, архитектура уруксатты берген, госстрой уруксатты берген, бардыгы беришкен. Эч ким каршы чыккан эмес. Чыкса дагы ошол үй курулду. Ал жерде жок парковка. Бирок мына жерде парковкасынын жери турат. Эгерде чындап мэрия ушул жердин парковка маселесин чечип коелу дей турган болсо, парковканы азыр буларга милдеттендирсе болот да. Урматтуу ишкер. Мына 1200 ишкериң бар экен. 1200-гө 1200'ді кошуп 2400 парковка кыласың мына жерге десин, астына 4 катар кылсын, үстүнө 4 катар кылсын. Кылат. Андан сырткары мына жакта университет бар, Ош мамлекеттик университетинин искусство факультети бар. Алардын окутуучулары машина менен келет, студенттер машина менен келет. Анан бул жерде Конфуций институту бар, Конфуций институтунун жатаканасы дагы бар. Алардын дагы парковкасы жок, ачык айталы.
алардын дагы машиналары ушул Келечек базарынын парковкасына коюлат. Андан сырткары мына жакта Пекин бар. Пекиндин дагы эмеси жок. Жанагы стоянкасы жетишпейт өзүнө. Үстүндө складдары болсо, билбейм эми аны азыр ал жака шашылыш көчүргөндүн эмне кереги бар, билбейм азыр. Эгерде ошондой эле мына жерди кооз кыласыңар, мындан дагы кооз кыласыңар дей турган болсо, аны дагы айтсын ишкерге мисалы. Айтсын дагы мына жериңди контейнерлериңди алып ыргыт дагы ордун кадимкидей жанагы курулуш, капиталдык курулуш кыл. Үстүнө мейманканаларды кур, 10 этаж кылып, астына парковкасын кыл. Мына жерин 2 этаж, 3 этаж сода борборун кыл десе, аны дагы кылса болот. Бирок жылдырыш деген маселени эмне үчүн ушундай болуп атат билбейм. Мен кайра айтам. Бул кардар талаш болуп атабы деген. Жайма базарга эме болуп атат да, биздикичи Келечектики. О жайма базар менен Келечекти салыштырып болбойт да. Келечекте бардык шарты бар, условия бар. Бүт контейнерлер заманбап, коляска арабадан бери кеңири жүрөт. Азыр сиз застройли айтып атасыз. Азыр бирде мына бир олигархты чыгарыш үчүн эле мына болот булчу. Бул багы шахмат болуп атат да азырчы стратегия. Бир олигархты чыгарып, элден багы бизде чөнтөгүнөн акчаны алып, бир олигархты өстүрөбүз деп атышат да, ошол эле. Бул действительно бир социальный взрыв болот да бердичи. Уже бизде азыр багы эмне айтып атышат, критическая масса уже багы эмне уже бир мына болот. Бешеле келип айтса, чындыгында мына өздөрү билет, мына 10-чу жылы мына кичине уруштан тонолуп, өрттөлүп келгендер кредит менен мына 1-2 жөн билем үйүн сатып келген. Ошону өзүбүзгө келелекпиз да, ошону суранып атабыз. Биз көчпөйбүз, антпейбиз деген жок, биз суранып, ошо өзүбүзгө туруп алабыз. Турсак өзүбүз эле кетебиз деп атабыз. Чындыгындачы, эгер азыр мен чөнтөгүмдө $10,000 болгондо, кояй барайын дейт элем ошо жаккачы мен эле өзүм. Чындыгында мен 4-5 неберем частныйда окуйт. Сени айтмакчы, кичине бир илимдүү болсун, билимдүү болсун деп, бир өнүксүн деп, ушу түнүгүн уктабай мен 65ке чыктым. Окуталы деп аракет кылабыз да. Так, азыр мына жерде бир контейнерди биз жөн эле көргөзөлү деп атышат. Контейнердин мына үстүндө чырактары менен, мына жакта астында полу менен, мынантип вешалкаларын даярдаптыр. Мына жакта ичинде жылууланган дагы бир орду бар экен. Эми узуну канча метр? 7,20. Андан сырткары жанагы эмесичи, үстүндө склад да бар. Складыбыз да бар. Узун 7,20 Бул биягы 7,20, складыбыз 4 метр. Биздики эме болот, ошондо 21 квадрат метр болот. Ана мына товарлар биздики оор болгон үчүн монундай темилерге катырылат биздики. Ушулар көтөрөт да биздин товарларыбызды. Анан астыбызда суубуз бар, бар жогубуз бар, мына освещение бар, бар жок биздики жайында. Бийик эмелердин узун тууралыгын да көрүңүздөр, кең кесип. Бийиктиги да жакшы. Бар талапка жооп берет, биздики стандарт. Стандарт. Макул эже рахмат. Мына бул жаңы базар деп аткан жерге келдик. Бул өзү дыйканчылык жер эле, сугат жер эле. Сугатка мораторий бар эле. Аны эл койгон эмес ал мораторийди. Мораторийди бийлик өзү койгон. Сугат жерлерди сактап калабыз деген. Бирок азыр эми ушул кимдир бирөөлөргө керек болгон экен ушул. Сугат жерби, башка жерби, эч кандай, кой урдум ошо сугат жериңди деп туруп эле алып келип ушул жерге базарды курушту. Макул эми курулду. Эми азыр чоңоюп кетип атат. Бул жагы ушул сугат жери баягы наркы жагы баягы Западный деп коет, Кулатов кичи районунан наркы Төлөкөнгө чейин жетип баргыдай. Бул жагы ошо аэропортко чейин жетеби Кудай билет ал. Базар ушундай нерсе, базарды ушу чектелип турган жерде кылбасаң, ал ушу чоңоюп кете берет ушул. 1,5 метрден кошулуп отуруп. Азыр эми мына жаңы базарга келдик. Жаңы базар азыр менин угушума караганда Келечек базары, азыркы биз барган Келечек, мына эл ызылдап аткан жер. Мына ушул жерге көчүрүлөт деп атышат. Бирок эми карагыла. Келечек базары менен мына жердин артыкчылыгын сиздерге кимиси артыгыраак көргөзүп берейин. Жана өзүңүздөрдүн эсиңиздерде. Келечек базарынын ичи мына ортодогу проходу 5 метр экен эле. Азыр мына караңыздар мына. Мына 1, 2, 3, 4 метр. А бул 4 метр экен. То есть 1 метрге Келечек базары артыгыраак экен. Эми караңыздар бул жака. Келечек базары контейнерден болгон. Ал 2 кабаттуу болгон. Анан үстүндө баягы ишкерлер үчүн ыңгайлуу болуп, товар сактаганга өзүнчө орду болгон. А бул жерде андай нерсе жок, андай тема жок. Ичин караңыздар эми. Мындан эсептей турган болсок ушул жерде мына 1, 2, 3, 4 метр экен бул дагы. 4 метр боло турган болсо, 4кө мына жагын караңыздар эми. 1, 2, эми 3кө 3 чыгабы чыкпайбы? Макул 3 чыксын, 4кө 3. 4 жерде 3 канча болот? 12 болобу? 12 метр квадрат экен. Ушул 12 метр квадратты азыр айтып атышат. $12,000 деп. Метр квадраты $1000 экен. Эми жер бекер болсо. Жер бекер.
Анан бул жерде өтө бир сложный, бир өтө татаал баягы инженердик жумуштар жок. Бул капиталдык курулуш эмес. Болгону мынау несчастный ушул эмеден мынау жыгаштын дагы опилкасынан, мындай аганда мусордан жасалган материал мынау. Жыгаштын мусору. Ушул материалдан салыныптыр. Ушунун эмне себестоимосу азыр $1000 болуп атабы? Андай эмес да. Бул ашып кетсе $1000 мынау өзү бүтөт бардыгы, бүт. Бир эме $1000 жетпейт, ошону менен бүтөт бул. Үстүн жапканы, мына астындагы бетону жана башкасы бардыгы бүтөт. Ошондо $9000 пайдасына болуп атабы бул. Кече көрдүңөр, мына жагынан шарылдап суу агып атты. Мунун ушул материалы болгону ушул экен. Болгон караматы ушул. Мындай аганда жыгаштын мусорунан жасалган материал. Контейнер эмес. Склад жок. Болгону 12 метр квадрат. Ошол ар бир квадраты $1000 болгондо $12000 сатылат экен. Алейкум ассалам. Кандай жаксыңбы? Суроо жок кой, өзүмдөн бүгүн. Сенби? Сен да ошол жердесиңби? Обо. Онда айтчы ушу. Кандай кылып атасыңар муну? Бул мына 1 метр квадратын эмеси кандай болду? Азыр шарылдап аккан суу деген биринчиден бизде болбоду ол. Мына базарда болду, ооба. Бизден Кудайга шүгүр. Конструкциясы бирдей экен да, окшош экен. Конструкциясы бирдей, бирок качествосы совсем башка. Бул өтө качество болуп атат. Мына биз мына жалюзилеринен бери полный өзүбүздүн эме инвесторлордун каражатына курулуп, нерден полный даярдалып берип атат. Мунун азыр токто себестоимосу канча болот азыр? Ошо 1 метр квадрат. Жок, себестоимосу боюнча точно эсебим жок. Бирок баягы $10.000 дегенди каяктан алдыңар? $10.000 деп ким айтыптыр билбейм. Ким айтты сизге? Кимге? Келип кеткенде ошол жерде киреберiştеги адамдар балдар полностью айтты. Менен башка канча балдар келди? Канчалар келди? Бардыгына эле 10.000 деп айтылган. $10.000. $10.000 дебеди, то есть мага $12.000 деди. $12.000 болгондо азыр метр квадрат $1000 болот. $12.000. Азыр $1000 мунун $1000 себестоимость кетти, кетпедиби бу жака? Аны мен ыдырыска азыр себестоимость боюнча чындап ачык жооп бере албайм, бирок качествосы жагынан деле өзүңүздөр деле барып колго салыштырсаңыздар эле билинет. Качествосы жагынан мындан карайм. Азыр мына жери ичи асфальт болобу? Болот. Асфальт болот. Полный асфальт. Эми караңыздар, мындай кылалы. Мен Келечек базарына азыр салыштырдым да, эми жөн эле. Келечек базарында контейнер. Бирок эми мындан караңыздар. Мына 1, 2, 3, 4 метр экен, наркы эменики, макул эми. Наркы эменики 5 метр. 6. Бирок мен кадамым чоң экен болуптур эми. Менин кадамымда эсептегенде ал жак 5 болуп атат, бул жак 4 болуп атат. Азыр 1 метрге кыска болуп атат. Мына жагы эни 40 сантиметрге кеңирээк экен. Бул жагы тарыраак экен. $12.000 каяктан алынды? $12.000 деген мен канча анан болуптур? Оозумача али сатууга мындай берилекмин да мен лично. Келечек базары канчадан бересиңер? Келечек базарына. Мына Келечек базар? Жок, бул жагы мынаны мен карап коеюн. ГЧПнын негизинде курултат. ГЧПнын биринчи кимге берилди бул? Ошо инвесторлорго берилди. Инвестордун аты ким ал? Ол жерде Замир Толубаевбы? Билбейм ака. Сенин кожоюнуң ким анда? Мен инвестор. Обо, сен анда сен кантип жагынып алгансың бул эмелерге бул? Кантип? Жок, ол жагы эми жабынып алды, сабынып алды деген бул ашыкча сөз болсо керек ака. Анан кантип алдың анан? Кайсыл параметр менен алдың? Азыр канча салып атасың буяка акчаны? Бул жерге айттым го, эсеби чыга элек, салып ошо болгон нерсени салгандар салып атат. Бул жерде 3-4 адамбыз. Ошол менен ГЧПнын негизинде салып атабыз ака. Ошол башка эми мынандай салыштырмалуу деле бул менен салыштырып азыр суу. Канча жылга алдыңар болуптур? ГЧП кылып канча жылга алдыңар? Чынын айтсам, onu дагы полный тактай элекпиз азыр. Эми мындай болгондо 49 жылга болот да ака. 49 жылга болот ГЧПны. 49 жылга алынып, 49 жылга берилет. Биз мэриянын балансына өткөрүп беребиз, мэрия дальше нарагын өздөрү чечишет. Жок, бул же мэриянын балансындагы жер өзүчү. Жер мэриянын балансында. Анан ГЧП дегенде ол ГЧПнын кыргызча котормосу эми мамлекеттик жеке өнөктөштүк деген. То есть өнөктөштүктө жерди мэрия айтып атат, мен силерге жер беремин. Силер мага базар куруп бергиле деп атат. Салып беребиз дагы мэриянын балансына өткөрүп беребиз полный. Силерге эмне пайда кылат? Определенный бир процентин алабыз, ошо бөлүнүп берилген процентин алып туруп биз өзүбүз сатабызбы же иштетебизби, аны өздөрү чечишет инвесторлор. То есть, токто. Азыр мындай экен. Менин карамагымда мындай экен. Эгерде мына жерге 100 контейнер курулса, примерно 100 орун курулса, 100 орундун
силер куруп бересиңер ошо 100 орунду, силерге мэрия жерди бекер берет. Бергенден кийин ошо 100 орундун 100 местаны деп коелу. Канчасын силер аласыңар өзүңөргө? Анын проценти точно такталуу элек. Силер кам эсеп менен чыкпайсыңар. Силер келесоо эмессиңер, анчалык. Ошондой эле кетти атака. Жок. Силер андай келесоо эмессиңер, Силердин эсебиңер так мурдадан соодада жүргөн балдарсыңар азыр. Силер ошондой. Силер лох эмессиңер Жок, айтсаң азыр канча? Жок, мен мындай чындыгын эле айтам ака. Такталуу элек. Эгер маалымат болсо, келип коркпой сүйлөм. Бул жерде макул, анда мындай кылалы. Анда макул, мындай кылалы. 50% ошол 50 контейнерин 50 орун. Көпчүлүк пайызы мэриянын Макул, 100 орундун 60-ы мэрияга өтсүн, 40-ы силерге өтсүн дейли. Макул. Мэрия канчадан берет, силер канчадан бересиңер? Аны мэрия канчадан бергенин биз билбейбиз. Силер канчадан бересиңер? Эми биз ол инвестор өзү карап туруп берет да эми ака. Туурабы? А бул жерде инвесторлор көп инвесторлор бар. Жок, айланайын, неге муну жашырып атасыңар дейм да. Жок, басынан эсеп болот, расчет болот. Мында берген эсепти чыга элек да, инвесторлор өзүнүкүн али отуруп точно чечиш элек да. Мына биз мынчадан беребиз деген маселе көтөрүлө элек ака. Биз бардыгыбыз билебиз. Мисалы, мындай конструкция үчүн канча тонна цемент кетет, канча тонна же канча метр профиль кетет. Ол жашыруун деле эмес. Ооба, жашыруун эмес. Канча мына крышага жанагы чатырга акча кетет, канча асфальт кетет, бардыгынын болжолдуу эсеби бар. Ошонун негизинде анан мен мынча расход кылат экенмин деп мындай жок дегенде хам эсепте кара эсеби болот. Ошондо бул жерге мен 1 миллион сарптайт экенмин дегенчи, туурабы? Эми 1 миллионуңар азыр макул болуптур, сарптадыңар. А бирок азыр мына жерден мен жеке эсебимде субъективдүү гана мен энем, азыр мына $1000 турбайт да. Макул, $1000 турсун. Бир эме орун өзү $1000 болсун. А силер 12.000ге сатып алсаң, макул $2000 болсун. Ондой кылба. $1000 ким куруп берет ушундай бир эмеси? Айтыңчы ака. Мен куруп берем мен. Куруп бересизби? Келиң акам жере усаңыз салың. Курулат. Чын $1000. Эгерде жок андай боло турган болсо, мыналардын өздөрүнө берип коелу анда куруу. Жок, $1000 эми азыр сиз мында. Макул, мен $2000. Биздин балабай койтаса биздин иште ака. Макул, анда мен $2000 дейин болуптур. $2000 мына бир мына конструкция бүтсүн дейли. Айнан ыдырса ака, $2000 ондой нерсе жок. Мындай нерсе кантип болсун эми мына бетон эсептеңчи ака. Макул. Бирок баягы сиз $12.000 атасыз го. $12.000 дегенди ким айтты билбейм. Пока биз инвесторлор мынтип отуруп өзүнүн местасынан сата элек. Мына менин билишим боюнча. Болсо мына жерде бирөөсүн айтың, мени караң апчы. Мени кече көрдүңүзбү? Кече эле вице-мэр келип эле айтышты, сатып аласыңар деди. Сатып аласыңар. Бир айдан кийин келе турган базарды кантип эсебин билбейсиңер. Билесиңер, просто айтыңар келбей атат. Ачыгын айткыла. Мен келбей аткандыр. Неге айтпайсыңар ойланайын? Бул эл го ойланайын. Жөн эле айтам. Элди жөн эле мына жөн эле отурган жеринен кууп чыгарып атасыңар дагы, анан жок биз айтпайбыз. Мен мисалы үчүн бул эжени барып кууп чыккан жокмун. Мэрия кууп чыгарып атат. Эми ону мэрия менен чечишсин да. Мен аны түшүнүп атам, бирок мэрия ошо силерге кызмат кылып атат. Медвежий услуганы силерге кылып атат. Азыр мени карасаңыз, мен айтты деп атат го, кече келдим. Мен жерде сартан кечке ушул жердем, күнүгө. Мен көрбөдүм да, бирөөңөр келип туруп айткыла, мына Исхак сен келип туруп, мага $12.000 дедиң десин, анан мен айт, мынанын негизинде айттым эле дейм. Бул эже мага келген жок, биринчи жолу көрдүм. Болсо келдим, мына көрүштүм деп айтсын. Макул, канча ошонун баасын мен ичимден билбейм. Жок, али мындай чыга элек да, ака. Чыга элек нерсени алып жөн эле мен. Болжолдуу канча болот? Тарс кыйкырып эле мен мойнума илип атасыңар. Макул, болжолдуу канча болот? Мына мен мисалы мына жерде алам дедим азыр. Канчага бересиң ага? Эгер мына мен өзүм местам болсо, али уже проценттер билген. Отуруп өзүм мына удобный ценаны айтам да, элге карап, башкалары канчадан болот, элге карап туруп бир ценаны коебуз ака. Али кыстамай жок. Жок, тур, макул, бирок ал биринчи жагы. Бирок экинчи жагы мындай болуп атат да. Мисалы мен жерди бекер берип атам. Жерди бекер берген адам катары мен 49 жылга берип аткан болсом, макул. 49 жылдын ичинде сен ушул жерден азыр сен расходтун бардыгын кетиресиң, чыгымды кыласың, базарды курасың. Анан ошол курган чыгымыңды 49 жылдын ичинде пайдаң менен кошуп чыгарып ал айланайын деген шарт менен берем да. Ошон үчүн мен сага 49га берип атам. Эгерде жөн сени жанагындай кыла турган болсом, анда мен өзүм эле кылбай элем, өзүм кассаны өзүм коюп алып, так, сен кура бер, бүткөндөн кийин акчаңды берем деп туруп, сени жөн эле подрядчик кылып койбоймунбу мен? Мэрия эмне үчүн азыр силерди привлекать этип атат? Эмне үчүн силерге доля берип атат? Мен ошону түшүнбөй атам азыр. Мисалы мен эгерде мэрия мен боло турган болсом, мен айтмакмын. Так, мына жерди меники. Так, мына ушунча орун кыламын. Сен кел дагы курганыңдан кийин 49 жылга эме кыламын. Же болбосо мен силерди 49 жыл дегенде такыр оозуман чыгарбайт элем. Мен айтат элем, куруп бересиңби? Метр квадратын ушунчадан деп.
десең куруп берем десең кур дейт элем. Бүткөнүңдөн кийин акчаң берем дейт элем да, олорго айтат элем. Болгону себестоюмуз канча болду? Ошончону алып туруп булардан $1000 метр квадрат, $1000, $100 $100 чогултуп алып берип туруп, сен колуңа карматып коет элем. Макул, көрүштүк, рахмат деп коет элем. Уже көт. Деп коет элем. Андай болбойт атасы. Бул жерде өтө бир нече кратный болуп, ошол 3 айдын ичинде силер миллионер болуп кетип атасыңар. Жок, ака, мен өзүмүн болгондогу маалыматымды айттым ыдырыс ака. Мындай дагы суроо болсо өзүмдүн деңгээлиме жараша жооп берейин ака. Макул. Эми болду эми. Бул жерди деп эле өзүм эле чуркап келдим ыдырыскага айтайын депчи. Аныңа рахмат. Бирок качып кеткен жокмун ака. Аныңа рахмат. Бирок азыр мен эч кандай жооп ала алган жокмун сөзүн ачык. Себеби жооп ала албаганыңыз ака, мага деле ниясно болуп атат да пока. Азыр мындай сабыр кылып туруңуздар. Мындай болсо мэрия менен барып туруп чечишиңиздер. Анан мындай мен барып туруп бирөөңүздөрдү кыйнап алып келиң деп мына Кудай алдында эле айтам, ондой сөз болгон жок. Өзүңүздөр карап чечишип алып туруп келиңиздер эжелер. Мен кече келдим деп атасыз, мен менен жолукпадыңыз эже. Мен күнүнө сарттан кечке ушул жерде отурам. Дагы бир акыркы суроо. 3 адам биригип кылып атабыз деп атасыңар. 3-4 адам. 3-4 адам макул. 4 адамдын атын айтып койчу. Бирөө сен атың ким эле? Исхак, фамилияң? Майлиев. Шаардык кеңештин депутатысың. Ооба. Экинчиси? Алгандарын эми айланайын силер өнөктөштөр кантип бири-бирин тааныбайсыңар, Ушундай экен да. Акча деген өтө жаман нерсе. Силер ол токто пока мына суунун жээгинде сүйлөшүп алалы деп туруп анан кыласыңар. Айнанайын ыдырыс ака, мени карасаңыз, бул жерден мен мындай кылмыш кылган жокмун. Али кылмышкерди сурагандай эле кылып эле суроо атасыздар да ака. Мен азыр болгону булар дагы акча төлөйт эртең. Аларды бузулдатып азыр чыккыла деп атат. Чыккан болсо эртең булар келе турган болсо сенин көзүңдү карайт. Ошондо бул кимдин көзүн карайт, кимден алат, ким менен иштешет, ошону тааныш керек да. Келерге мага келе бериңиздер, мен карап туруп айтабыз. Ошо удобный кылып туруп чечип беребиз. Кыскасы туугандар ушундай азыр. Эми мына жакта ошол шаардык кеңештин депутаты, мына жердеги азыр атын айтып унутуп калдым. Исхак деген жигит. Исхак азыр айтып атат, мен ушуну куруп атам, жана башка деп атат. Баасын билбейм дейт. Канчага куруп атасыңар, билбейм дейт. Себестоюмуз канчага отурду, билбейм дейт. Баасын канчадан сатасыңар, билбейм дейт. Доляң канча десем, билбейм дейт. Кыскасы баягы кам эсеп менен эле болуп аткандай. Ошол. Анан эми базар ушинтип курулуп атат. Бекер жер 49 жылга буларга берилиптир. 49 жыл дейби? Азыр кээ бири 30 жыл деди эле. Бул азыр 49 жылга дегенде так айткан жок. Эми адатта 49 жылга берилет деп айтты. Кыскасы туугандар ушундай эми. Эми жаман көрсөңүздөр деле ушул сөздү айтканга мен аргасызмын эми. Ал жерде бир жагынан баягы парковка кылганга шарты болсо, анан жанагы базар өзү стандарты боюнча мунага караганда жакшыраак болуп, жакшыраак шарт менен курулса, эл үйрөнүп калса, анан ал көбүнө жолтоо болбой атса, анан ошону кылыштын кереги барбы жокпу, мен ошону түшүнбөй турам. Макул бул жака базарды сыртка чыгарабыз дедик, макул ага. Бирок сыртка чыгарган менен бул жер сырт эмес да. Бул жер шаардын ичи болуп калды. Азыр мындай бир кадимкидей бир чоң реформа болгон жок. Базарды ушу шаарды кайра куруу жаатында. Азыр ошол базардын бир ортосунан алып барып, шаардын бир ортосунан базарды алып чыгып, дагы бир ортосуна коюп атабыз. Азыр мына жерге шаар жетип калган өзү. Мына жери Кулатов, мына жагы Ишкебан, мына жагы аэропорттун жолу, негизги жолу, Осмонов көчөсү, бул базар болгонго чейин эле пробка болчу. Азыр андан бетер пробка болот. Ага альтернатива катары жаңы жол салган жокпуз азыр. Жок. Макул, ошол эски эле жол жарайт дей турган болсок, аны жок эле дегенде бир нар жагын 3 катар, бер жагын 3 катар кылып кеңейтишибиз керек эле. Аны кеңейткен жокпуз азыр. Бул жерде мага ошондой сезилип атат. Эгерде ката кетсем, мен азыртан кечирим сурайм. Эгерде мен түшүнбөй аткан болсом. Бирок азыр акча талаштай эле болду. Бардык ошол базарда отурган соодагерлердин акчасын алып эле, ошол өзүбүз ушул 3 айдын ичинде эле байып кетебиз дегендей эле сезилип атат мага. Эгерде мен түшүнбөсөм, анда айтыңыздар.